Bismillahirrahmanirrahim. Hormatly tuğanlar, mına бүгүнкү сабагыбызда биз Аллах буйруса ылдый кон сүрөнүн ичинен Ал-Маун сүрөсүн өтөбүз. Маун сүрөсү бул ошол 10 сүрөнүн ичинен эң эле бир узун сүрөлөрдүн бири болуп саналат. Аны эмесе сабакты баштайлы. Суратул Маун. А'удhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Бул сүрөгө кириштик. Эң эле алгачкы аяты Араайталлази юказзибу биддин. Мунун ичинен араайта сөзү айрым учурларда мына ушул ортодогу хамза окулбай калат. Араайта болуп калат. Ошого араайта деп эки тең хамзаны ачыктыгынан билдиребиз. Араайталлази дал тамгасы тилин учу кашка тиштин учуна тийгизип тиштен бир аз чыгарып айтабыз. Аллази араайталлази юказзибу биддин. Катарынан эки батамасы келди атат. Ошого биринин ачыктыгына ажыратып окуйбуз. Юказзибу биддин. Анын аягында нун тамгасын ачык чыгарабыз. Биддин деп ачык чыгарып туруп, анан шашпай оозду жаап дем ала берсек болот. Ами эртерээк биддин деп эртерээк оозду жаап салсак, анда эримдер жаап салсак, анда нун тамгасы мим тамгасына окшоп чыгып калат. Биддин деп мимге окшоп чыгып калат. Демек жалпысынан жыйынтыктап окуганда Араайталлази юказзибу биддин. Демек кийинки аят фазаликаллази. Бул аят өзү Маун сүрөсүндө зал тамгасы көбүрөөк келет. Ошого кайсыл адамдардын зал тамгасы чыкпай аткан болсо, ошол сүрөнү көбүрөөк окуса, иншалла чыгышка өтө бир жакшы жардам бере алат. Фазаликаллази чип кое берели. Бул сөздөр түшүнүктүү эле, көп деле ката кездешпейт. Ал эми акыркы ядуул. Мына көпчүлүк адамдар ушул сөздөн кыйналышат. Айын тамгасы. Кыйналгандыгы эмнеде? Ушул айын тамгасы. Айын тамгасы ядуул деп, ядуул ятим деп окуп койгон учурлар өтө көп эле кездешет. Ошого айын тамгасын таштитин чыгарып туура окуйбуз. Ядуул ятим. Бул жерге жазып коелу. Айын тамгасын таштитин чыгарабыз. Ошого таштит деп жазып коелу. Таштиди. Демек окуганда, урматтуу туугандар, фазаликаллази ядуул ятим. Муну ишара менен түшүндүрсөк дагы жеңилирээк болот. Ядуул ятим. Айын тамгасын таштитин ачыктыгынан билдиребиз. Ал эми каршысы туура эмес кандай болуп атат? Ядуул ятим. Айын тамгасын таштит чыкпай калды. Ошого ядуул ятим деп айын тамгасын ушул таштитин ачыктыгына чыгарабыз. Демек жыйынтыктап окуганда фазаликаллази ядуул ятим деп окуйбуз. Андан кийинки 3-чү аят вала яхудду. Бул жактан бот тамгасы. Бот бул араб тилиндеги 29 тамганын ичинен, 29 тыбыштын ичинен эң эле бир татаал тыбыштардын бирөөсү. Ошого бот тыбышын өз ордунан чыгарганга көбүрөөк мээнет талап кылат. Ошого өзгөчө көңүл буруп коебуз. Вала яхудду же яхудду деп ичке кылып чыгарып албаш керекпиз. Вала яхудду аля таамил мискин. Аля айын тамгасы таамил мискин. Калган сөздөр бул жеңил эле сөздөр. Демек жыйынтыктап окуганда вала яхудду аля таамил мискин. Түшүнүктүү болду. Андан кийинкиси фавайлул лил мусаллин аяты. Бул аяттын ичинен дагы ушул фавай мына ушул баштындагы фава тамгалар. Кээ бир учурларда фавай деп вы менен айтылып калат.
же фафаил деп кээ экөтен ф деп айтылып калган учурларда кездешет. Ошого эко фа менен вауды жазылышы окшош, айтылышы дагы кээде окшоп кетет. Ошого бири-биринен айырмалап туура айтыш керекпиз. Фавай, фавай, фавайлул лил мусаллин, фавайлул лил мусаллин. Түшүнүктүү болду. Ошого выгылып айткандан сактанабыз вау тамгасын. Фавайлул лил мусаллин. Түшүнүктүү болду. Андан кийинки аятыбыз Аллазина хум ан салатихим сахун. Бул жерден көңүл буруп отурган вал тамгасы тилдин учун, кашка тишинин учуна тийгизип чыгарабыз. Андан кийин ан дегенде нун тамгасы ихфа болот. Ошо ихфа дегенде нун тамгасынын гуннасын кийинки тамга сот тамгасынын чыга турган жерине жакындатып туруп гунна кылабыз. Ошондо анан сот тамгасы жоон болгон себептен бул ихфабыз дагы жоон болот. Ан салатихим, ан салатихим. Ал эми тескеринче ичке кылып алсаңыз, ан салатихим десеңиз, анда бул ката болот. Ошого бул жерде, бул учурда нун тамгасы өзүнөн кийинки тамга жоон болгон себептен ихфа тамгасы дагы жоон болуп окулат. Ан салатихим сахун. Салатихим мына ушул созулат. Салатихим сахун. Түшүнүктүү болду. Эми кийинки 6-чы аятыбыз аллазина, кайра зал тамгасы келди. Аллазина хум юраун. Толкун. Бул жерде дагы 4-5 аракет созуп окуйбуз. Юраун. Анан хамзаны муну ачык чыгаруу деп жазып коюш керекпиз. Ачык чыгаруу. Юраун деп калат. Катасы юраун деп хамза чыкпай калат. Ошого юраун деп хамзаны ачык даана так чыгарабыз. Акыркы аят калды. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. Бул аят жеңил эле болгону ал-маун деген сөздү юраун деп ушул сөзгө окшотуп туруп ал-маун деп мим тамгасынан кийинки алифти созуп койгон учурлар кездешет. Ошого буну созбойбуз. Буну эки аракет гана созулат. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ тура. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ бул ката. Мына ошентип бүгүнкү сабагыбызда дагы биз маун сүрөсүндөгү көп кездешкен каталарды жана көңүл бура турган эрежелерди айтып өттүк. Эми жыйынтыктап бир катар окуп беребиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Allah Taala бардыгыбызга Кур'ан-ы Керимди туура талаптагыдай окуганга мүмкүнчүлүк берсин.